Жалпыңыздарга салам, ардактуу Solo Media порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн көргөнүңүздөрдөй мына Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында турабыз. Эмнеге деп жатсаңыз, бүгүн көптөгөн жылдыздуу ырчыларды тарбиялап чыгарган жылдыздуу продюсер Канат Кадыржандын 10 жылдык юбилейлик концертинде турабыз. Мына ушул Алты мырза бир айымдан турган топтун концертине бүгүн сиздер менен биргеликте экөө болмокчубуз. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Махабат майрамына отурлай уюштурулган концерт жарнамада 18:00 деп көрсөтүлүп, бирок 19:00 башталды. Алгач эле концертти бийчилер ачып берип, алып баруучулук кызматты Айзада Жамгыршиева менен Алмаз Шер аркалады. Кош келипсиздер демекчибиз. Ар бир нерсени эмгек менен жеңген Канат Кадыржан мырзаны алдыңыздарга дүркүрөгөн кол чабуулар менен чакыралы меймандар. Бардык жүктү өз мойнуна алган продюсер Канат Кадыржан концерт тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Концертке даярдануу аз гана убакыт болду. Бул эми концерт пилоттук негиздеги концерт болду. Тактап айтканда баягы пандемия болду. Андан кийин кыргыз элибиздин ичине болсо дагы бир көңүл началык, ошо мендеги биздин командадагы жалпы ырчыларыбыздын башын бириктирейин. Алардын ата энелери да келишти, бир туугандар баары келди. Кичине болсо дагы бир майрам болсун, жаштар үчүн майрам болсун деп ушул датаны коюп даярдандык. Эми буюрса, ушул жылдын эле соңку айларында буюрса, юбилейлик негиздеги чоң программадагы бенефис концертибиз дагы болот. Бүгүнкү ушул 14 февралды таңдап алган экенсиздер. Ошонун бир атайын бир маанилүү нерсеси барбы же эмне үчүн ушул күндү? 14 февралды тандагандын себеби баягы ар бир ошо биздеги командадагы ырчыларыбыздын ырлары бул элине болгон, күйөрмандарына болгон сүйүүсү деп билсин деп, бири-бирин дагы жакшы көрүп, сыйлап, урматтап жүрүшсүн деп, мына ушундай мааниде ушул датаны пайдаланып. Көбүнчөсү минт ойлоп ашат экен да, бул майрамды кыз жигиттин ортосундагы майрам деп. Анан дагы кээ бирөөлөр айтышат, бул чет жактан келген майрам. Биз аны пропагандалаган жокпуз, айта кетейин. Бул жөн гана адамга болгон сүйүүсү, ата энесине болгон, кыргыз элине болгон сүйүүсү, ошо биздин командадагы ырчыларыбыздын ар бир жарап жаткан баягы ыры балдарындай болуп калат да. Мына ошону анан күйөрмандарына болгон ошо силерге болгон сый урматыбыз, сүйүүбүз деген мааниде, ошо жакшы көрөбүз деген мааниде мына ушундай негизде эле тандалган. Ата эне балдарын таңдабайт деп коет. Сиз деле ошо өзүңүз тарбиялаган балдардын атасындай болуп калсаңыз керек. Бирок ошондо деле айта кетсеңиз, ким көбүрөөк мындай таланттуу деп эсептейсизби же кандай? Ким көбүрөөк сизге жакын же? Баары таланттуу, баары өзгөчө. Кыял мүнөздөрү дагы бар. Бирок аны өзлөрү билишет, бирок биздин баягы иштөө процессинде сөзсүз түрдө ал нерсе рамкадан чыкпаш керек экендигин билишет. Ошондуктан жаман жактарын азырынча көрө элекмин, жана көрбөй эле коеюн дейм. Юбилейлик концертти куттуктап Нурмат Садыров, Алмаз Шаадаев, Кыз Бурак тобу жана башка чыгармачыл өнөр адамдары келишти. Канат Кадыржанды Канат байкебиз продюсер, жаңы продюсер болуп баштагандан бери эле таанысам керек. Мен деле өнөр жолунда жүргөнүмө 15 жылдан эле ашып кетти ошо. Канат Кадыржан продюсер эмес, диджей болуп жүргөн кезде тааныш элем радиодо. Аны ушу концерт бүгүн 14 февралга туш келип калды. Махабат майрамы деп айтып келебиз. Ушул майрам майрамдайсызбы? Жок, мен бул майрамды бойдоп болгон үчүн майрамдабайм деле, биринчиден, экинчиден чынында бул эми жаштар туура түшүнүш керек деп ойлойм. Биздин Кыргызстандын негизи мусулмандардын майрамы эмес, бул чет элден келген майрам негизи. Solo Media порталынын жалпы эмгек жамаатына ийгилик, ар дайым өнөр адамдарына бир көпүрө болуп, азыр ырчылар ыр жаздырса, клип тарттырса барды акча бардыгына сон. Ушундай медиа порталдарда ырчылардын кайрадан эмгектери акталып, ыр жаздырса, клип тарттырса, кайрадан ушул элдер көп көрүп, ошол акчасы түшүп, ырлары жүктөгөн клиптери актала берсин, баалана берсин эмгектери. Ийгилик бар. Рахмат чоң. Жалпы Solo ТВга барыңыздарга чоң салам. Биз дагы ошол бүгүн Канат байкебиздин 10 жылдык кечесин куттуктап келип калдык. Ошо концерт сонун жакшы маанайда өтүп атат. Жалпы Канат Кадыржан продюсерлик борборунан тарбияланып чыккан балдар элге өзүлөрүнүн сонун ырларын тартуулап жатышат. Ийгилик каалайбыз. Барыңыздарга ийгилик болсун.
Алты мырза бир айымдан турган Канат Кадыржан тарбиялаган ырчылар сахнада өз өнөрлөрүн көрсөтүп, жаңы чыгармаларды да элге тартуулашты. Сонун толкунданып, ушундай сүрдөп, билбейм, бир башкача сезимдер болуп атат. Аны түшүндүрүп бере албайм да азыр. Жогоруда эле ушу Жамгыр деген ырыңызды аткарып өттүңүз. Ушул ырдын жаралуу тарыхына кайтсак, кандай чыгардап калдыңыз, ким жазган дегендей? Бул чыгарма өзүмдүн бир тууган Байкем Ильясов Бакыттын чыгармасы. Мындан 10 жыл мурун 2010-жылы тактап айтканда мен 1-курста студент кезимде мага ырдап берип, ошол кезде жагып, ошондон бери бул чыгарма менин жан дүйнөмдөн, жүрөгүмдөн орун алып аткарып келе жатам. Сезимдер аябай толкундуулар болуп атат, кызыктуу окуялар байка эфирлерге жаңы чыгып аттык да. Ар бир эфирге чыккан сайын командабызда сонун күлкүлүү окуялар болуп атты. Бири-бирибиз менен дагы да ынтымактуу, командадагы таланттар дагы жакындадык да, сонун болду баары. Бизден кийинки Канат Байкенин жаңы чыгып аткан балдар бар. Ошол балдар, кыздары жанында жүрүшүп жардам берип атты. Биз жанагы клиптерин тартышканда ошолорго барып, общий собраниялар болгондо ошолорго жолугуп сүйлөшүп аттык. Ушул бүгүнкү Махабат майрамы менен жалпы Solo Media порталынын көрүүчүлөрүн куттап койсоңуз. Solo Media порталындагы жалпы көрүүчүлөргө Махабат майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Махабат майрам деген бул эми мен түшүнүгүм боюнча багы 2 жаш семьядагы үй бүлө. Бул баарыңыздарга ынтымактык каалайм. Бири-бириңиздер болгон сүйүүн мындай музыкалып айтканда гармония эч качан өчпөсүн. Ар дайым сүйүктүүңүздөр менен журулушуп, көп балалуу болуп, бактылуу болуңуздар. Концертке дайындануу учурунда кызыктуу учурлар абдан эле көп болду. Ошол учурда кыйынчылыктар да болду, бирок ал кыйынчылыктын баарын жеңип, даярданып, бардык келген көрөрмандарга ошо концертибиз жакшы деңгээлде, чоң деңгээлде өткөрөлү деген ниет менен аракет кылдык, дайындандык, баарын жеңдик. Буюрса, мынакей бүгүн концерт болот. Мен Токто жаным деген ырым чыккан биринчи алгач 2012-жылы. Ошондо мен продюсерлер номерлери бар да менде баарыныкычы. Канат Кадыржан номери бар болчу. Бирок чалбайт деле болчумун да, мындай кызыгат болчу мага. Бир октап мындай карасам эле Канат Кадыржан деген звонок келет мага. Анан алуу деп алсам ушундай мен Канат Кадыржанмын. Нурландын Дайырдын продюсеримин дедилер. Мен сизди тааныйм, билем, номериңиз дагы бар десем, жакшы деп. Ошондо Нурлан Ошко концерт койгондо Ошко гонорарың канча болот, сен Токто жаным аябай жакшы болуп атат, сени алып кетели, сага суроолор көп болуп атат деп калганда мен аябай сүйүнүп мен жооп бергенмин да. Мага 1 сом акчанын кереги жок. Кийин мен концерт койгондо Нурлан дагы барып берсин, ошо менен расчет болобуз дегем. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Канат Кадыржандын юбилейлик концерти жогорку деңгээлде өттү десек жаңылышпайбыз. Элдин дагы маанайы абдан сонун. Сиздер менен Solo TV каналынан мен Алиман Эсенкалык кызы болдум. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман туруңуздар.